Бүгін республикалық деңгээлде штабтық машыгуу башталды. Машыгуунун сценарийине ылайык Кыргыз Гидромет берген шашылыш билдирүүнү калкка кабарлоо. Бүгүн сиздерге калкка кантип кабарлоону көрсөтүп беребиз. Гидромет тарабынан келген шашылыш билдирүүлөрдү биз өз убагында калкка алдын ала жеткирүү максатында биринчиден бул үн кабарлоо системасы биз ушул жерден ошол келген шашылыш билдирүү боюнча текст дайындап, жаңы текст дайындап туруп, анан мисалы Бишкек чүйдүн аймагында катуу шамал күтүлө турган болсо, биз ошол Бишкектин мэри, вице мэрлери, райондун акимдери, ошондой эле чүйдүн губернатору, акимдерине, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук, Бишкек шаардык башкармалыктарына, райондук башчыларына, жарандык коргонуу кызматтарына ушул жерде маалыматтар өз убагында жетет. Экинчи этап боюнча өлкө аймагындагы радиолордун эфирлерин тартып алуу жолу менен да маалыматтарды жеткиребиз. Азыркы учурда бизде 13 радионун эфирин үзүп алуу жолу менен маалыматтарды жеткирип атабыз. Көңүл буруңуздар, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Ошондой эле телеканалдардын дагы эфирлерди тартып алуу жолу менен маалыматтар жеткирилип атат. Мындан сырткары бул жердеги суткалык нөмөтө турган дежурный нөмөтчүлөр тарабынан уюлдук операторлор аркылуу жанагы шашылыш билдирүүлөрдүн тексти дайындалып, уюлдук операторлорго жиберебиз, алар ошол калкка жайылтышат. Өлкөдөгү орун алган кырсык жана өзгөчө кырдаалдар тууралуу маалымат УКМдин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунан жөнөтүлөт. Ошондой эле 112 кызматы жарандардын чалууларын күнү түнү тынымсыз кабыл алып, ошондой эле тиешелүү иштерди алып барышат. Аба ырайы боюнча алдын ала 3 күн, 4 күндүн божомолдоосу биздин бул жакта кычан нөмөтчүлөр ушул ВРФ-ка карап туруп, алдын ала күтүлүп жаткан аба ырайынын болжолдоосуна карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алышат. Биз тараптан маалыматтарды калкка өз убагында жайылтуу максатында СМС билдирүүлөр, радио, телеканалдар аркылуу маалыматтар жеткирилет.